Кытай менен болгон эки келишим мыйзамсыз деп сиз мойнуңузга алышыңыз керек. Биз жөн эле сүйлөп эле артынан макул балдар ушундай болуп калды, эртең кийин андай кылбайлы деп кете беребизби? Мыйзамсыз экенин мойнуңузга алышыңыз керек. Сурамжылоо жолу менен комитет өтпөйт. Сурамжылоо жолу менен макулдашууну болгондо дагы чоң мамлекеттер менен макулдашуу эч качан жүргүзүлбөйт. Бул мыйзамсыз. Кандай мыкты келишим болбосун, мыйзамсыз. Ошол мыйзамсыз келишимди көтөрүп Кыргызстандын атынан барды Пекинге. Урматтуу Адакан Кысанбаевич, эгерде мыйзамсыз боло турган болсо, сиз депутат катары толук кандуу укугуңуз бар. Конституциялык сотко кайрылганы. Конституциялык сотко кайрылыңыз. Эгерде туура эмес, мыйзамсыз деп тапса, мыйзамсыз деп тапсын. Эгерде мыйзамдуу деп жол берсе, жол бергенди. Бул жерде мына сиз айтып атасыз, мына 86-берененин 3-бөлүгүндө ачык добуш берүү боюнча айтылып атат. Сиз түшүнүң, аягына чейин окуңуз ошону. Аягына чейин окуңузчу. Кандай учурда? Сиздин астыңызда болсун, мен анан окуйм. Мен астында жок азыр регламент. Жок болсо астыңызда болсун, анан мен окуйм. Анда аягына чейин окуңуз. Эгер жогорку кеңештин жыйынында деп атат. Жогорку кеңештин жыйынында. Жогорку кеңештин жыйынында деген жок. Эмне деп атат? Кандай деп атат? Астыңызда болсун. Эми сизге эмне окучумун, оку деген. Окуй албайсыңар. Себеп билесиңер ошол жерде туура эмес. Биз окуй алабыз. Ошол жерде кыйшык жазылган. Биз окуй алабыз. Биз өзүбүздүн милдетибизди так аткарабыз. Мен суроо берейинчи. Уланбердиевич, мындай суроо берейинчи. Адакан Кысанбаевич, азыр Кытайды биз эмне туура эмес кылып коюппузбу? Кытай менен Кыргызстан мамилеси күчөбөш керек беле? Күчөтмөктөн ары карай кетиргиле. Баары мыйзамдуу түрдө жазыш керек. Сүйлөгөн кетиргиле да. Биз Кытай Кыргызстан мамилесини, достук мамилени, мындан ары стратегиялык мамилени күчөтүп, өркүндөтүп үчүн колдоп атабызбы же эмне каршы чыгышыбыз керек беле биз? Иштеш өтө кыйын болуп калды балдар. Көпчүлүксүңөр. Түшүнөм. Бир сөздүн жарымын угуп, жарымын укпай туруп деле асыла бересиңер, аны да түшүнөм. Силердин айтып аткан маселеңер, эгерде жыйында болсо, жыйын бүтүп, талкуу бүткөндөн кийин ошол добуш берүүнүн 4 түрүн айтып атат. Ачык добуш берүү, электрондук жабык берүү, анан бюллетень аркылуу деп. Бул жыйындын маселесин айтып атат. Комитет сурамжылоо жолу менен комитет жыйын өткөрбөйт. Чечим кабыл албайт комитет. Адакан Кысанбаевич, мына сиз 42-берененин 4-пунктунда окуңуз. Ал жерде дагы айтылып туруп атат. Эмне деп атат? Сиз астыңызга алың регламентти. Айтпайсың, окуй аласың, окуп койбойсуң ошону. Мен окуй алам, сиз антип, Адакан Кысанбаевич, сизди улуу инсан катары сыйлаган сайын анда күтүп тургула. Мен азыр алдырам ошону. Алдыртың. Бул жерде жөн эле сиздин оюңуз боюнча Кытайды колдобой коюшубуз керек беле биз? Колдомоктон колдогула деп атам мен. Бирок ошону мыйзамдуу колдогула деп. Мыйзамдуу азыр төрага Турцияда болсо орун басар өткөргөн жок. Урматтуу депутаттар, тынчсаңызгыла? Өткөргөн жок. Биз эми бүт баарына каршы чыга берсек, анда эмне иштебей коелу бул жерде? Каршы чыга берме эмес, баарын колдой бергиле. Бирок жыйын өткөн эмес, кворум болгон эмес, тарап кеткенбиз.